Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Эгер маанайыңар жакшы болсо, мен силерге кызыктуу жомок окуп берем. Келгиле балдар, кызыктуу жомокту чогуу отуруп угалы. Бул жомокту француз жазуучусу Шарль Перро жазган. Жомоктун темасы кызыл топчан кыз. Токойдун четинде бир аял жашаптыр. Анын боорукер, шайыр кызы болуптур. Ал дайыма кооз кийинип, кызыл топусун башынан түшүрбөй кийип жүргөндүгү үчүн кызыл топчан кыз деп аташчу экен. Күндөрдүн биринде кызыл топчан кыздын чоң апасы ооруп калат. Кызыл топчан кыздын апасы кызына май токоч бышырып берип, чоң апаңа жеткирип бер кызым, жол менен гана бас, токойго кирбе, токойго кирсең карышкыр бар дейт. Кызы макул болуп, чоң энесине май токоч жеткиргени бара жатып, токойдон чоң энесине гүл терип алайын деп, токойго кантип кирип кеткенин байкой калат. Ошентип токойдун кооздугун көрүп, чымчыктардын сайраган үндөрүн угуп, кыз кооз гүлдөрдү терип чоң энесине жолдо келе жатып, карышкырга жолугуп калат. Карышкыр кызды жемекчи болот. Кызыл топу, каяка бара жатасың дейт. Кызыл топу чоң энеме май токоч жеткиргени бара жаткам дейт. Мен дагы сен чоң энеңе баргым келип жатат. Мен дагы барайын дейт карышкыр. Мен бул жол менен барайын, сен бул кыска жол менен бар деп кызды алдап, өзү кыска жолду тандап алат. Сызган бойдон кыска жол менен чоң энеге жетип келип, эшигин какылайт. Бул ким? Деп сурайт чоң энеси. Бул мен, кызыл топчан кыз. Сизге май токоч алып келдим, чоң апа, дейт ичке үн менен карышкыр. Кызым, жипти тартсаң, эшик ачылат. Тарт огой, деп чоң энеси жооп берет. Карышкыр кирип келип, чоң энесин баса калып жутуп жиберет. Чоң энесин кийимин кийип, төшөгүндө жатып алат. Ошол кезде кызыл топчан кыз келип, чоң энесине мындай дейт. Чоң эне, эмне үчүн кулагың аябай чоң дейт. Сени жакшыраак угуш үчүн дейт карышкыр. Чоң эне, эмне үчүн сенин көзүң аябай чоң дейт. Сени жакшыраак көрүш үчүн дейт. Ай, чоң эне, тиштериң мынча чоң, сага мынча чоң тиштердин эмне кереги бар дейт. Сени жеш үчүн деп ырылдаган карышкыр кызыл топчан кызды жутуп жиберет. Ошол маалда үйдүн жанынан мергенчи өтүп бара жатып, ызы чунугуп калып, терезени караса, төшөктүн ичинде курсагын чандайтып жаткан карышкырды көрүп калат. Эми сени мен атып өлтүрөм, сен менден кутула албайсың, деп мергенчи карышкырды атып салат. Атып салат дагы ичин жарса, ичинен кызыл топчан кыз, чоң энеси, кызыл топчан кыздын чоң энеси тирүү чыгат. Чоң энеси менен кызыл топчан кыз аябай сүйүнүшүп, бири-бирин кучакташып, андан кийин мергенчи карышкырдын терисин алып кетет. А чоң энеси менен кыз экөө кучакташып, чоң энеси май токоштон ыстейт. Ал эми кызыл топчан кыз эч качан караңгы токойго кирбейм деп чечет. Мына балдар, ошентип жомок бүтөт. Көрдүңөрбү балдар? Мына ушундай. Силер дагы апаңардын тилин, сөзүн угуп, эстүү балдардан болгула. Жомок силерге жактыбы балдар? Эмесе, кийинки жомокто дагы көрүшкөнчө саламатта калгыла.